Саламатсыздарбы кыргыз элим. Биз мына ушу Индия мамлекетинин Дели шаарындабыз. Кызым экөөбүз азыркы учурда ошо гостиницада жатабыз. Кызымдын акыбалы мына ушундай жатат, шылдырап, алдынан кетип эле. Ошо кызым негизи өзү башында келгенде аябай жакшы үмүт, жакшы ой тилек менен келген эле. Күндөн күнгө ошо мына иштери дагы мынтип шишип кыйналып жатат кызым азыркы учурда. Ошо кызым бияка келгенде аябай жакшы үмүт, жакшы ой тилек менен келди эле, айыгам деп. Ошондо келип, ошондо алданып калып ара жолдо калгандан кийин кызым ушундай стресс сыяктуу абалында калды. Сүйлөбөйт, ушинтип эле жатат. Күндөн күнгө алы кетип, алсырап. Сиздердин үнүңүздөрдү жардам берем деген сөздөрүңүздөрдү угуп, жылуу сөздөрүңүздөрдү уккандан кийин ошо сөздөрүңүздөр кадимкидей кызыма дем күч берип, үмүттөнүп, кичине болсо да бир аз эме болуп калды, көңүлү ачылып. Буга чейин апа кетеличи Кыргызстанга эле, кыйналып кеттим деп айтты эле. Урматтуу кыргыз эли, кызымдын айыгып кетишине себепкер болуп, кайдыгер карабай, аз да болсо көңүлүңүздөрдөн, жүрөктөрүңүздөн чыккан жардамыңыздарды берип, кызымдын айыгып кетишине себепкер болуп бериңиздерди суранат элек. Рахмат баардыгыңыздарга. Алланын ыраазычылыгы үчүн ушу кол сунуп, кайдыгер карабай жардам берип коюңуздарды суранам. Алла ыраазы болсун баарыңарга. Менин аты жөнүм Калыева Айжамал. Чык районунун Кеңш айылынын тургуну. 2017 жылдан бери боор оорусу менен жабыркап келем. Кыргызстанда бул ооруну дарылай албагандыктан Индия жергесине боор алмаштырууга жөнөткөн. Каражаттын жетишсиздигине байланыштуу кыргыз элине кайрылып жардам сураганбыз. Жардам сурап жүргөн күндөрдө Эшимкулов Рысбек Идрисович аттуу байке кезиги марафондорду өткөрүп, кайрымдуулук концерттерди өткөрүп жүрдү. Кыргызстандагы томографияны бияктагы врачтарга жөнөтүп, лечение менен айыкса болот экен деп жалган сөздөрүн айтып, 22 август күнү мени Индия жергесине алып келген. Көрсөк, бул жерге 1 сом акчасы жок келген экенбиз. Ата-энем болсо Кыргызстандан жашап жаткан үйүбүздү залогко коюп, акчаны берди эле. Марафондон түшкөн акчалар дагы дайыны жок. Ошо бияка келгенден бери больницага көрүнө албай, же Кыргызстанга кете албай, ушундай ара жолдо калып калдым. Ал байкенин аферист экенин Санжар аттуу байке билип калып, ата-энеме кабарлаган. Ошо кыргыз элим күндөн күнгө кыйналып, ичиме суу толуп, буттарым шишип, кыйналып атам. Биякта врачтар болсо эртерээк операция
деп атат, бирок ага каражат жетишсиз. Кайрымдуу кыргыз элимен жардам сурайм, кол сунуп коюңуздар. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабай жардам бериңиздер деп өтүнөм. Assalamu alaikum musulman bir tuğanlar. Bugün Maki 21 числода сентябрда 2019 жылы бардык Кыргыз Республикасы боюнча коомдук бирикмелер азыр бизге келип аткан балдар дагы жетишпей калдык экен, кечиктип калат экен да. Ошол себептен улам азыр Мaki бардык коомдук бирикмелер менен биргеликте видео тартып атабыз. Бул карындашыбыз буга чейин 2017 жылдан баштап ооруп, 2019 жылы февраль айынан баштап уже курсак шиший баштаган. Буга кайрымдуулук фонддор келип, акча топтоп беребиз деп, акчасын үйүн 300 миңге кредитке коюшуп, андан сырткары дагы Нарын менен Ысык көлдө кайрымдуулук марафон өткөрүп, карындашыбызды эмеге Индияга ээрчитип барып, ал жактан акчасын жок кылып жүргөн да. Мынакей туугандар, андай нерседен алыс эле болойлук. Мынакей биз баарыбыз Ош Бишкек жолунда Ташкөмүр шаарына топтолуп, биргеликте мынакей ушу карындашыбызга жардам берип коелуп атабыз. Бардык Кыргызстанда жашаган мусулман бир туугандардан суранып келет элек. Мынакей коомдук бирикме, Бирөк коомдук бирикмесинин төрагасы Мелис байке турат. Бул жака Акыйкат жолунун төрагасы Ишенеке турат. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин координатору турат Нурбек. Бул жак болсо ошо карындашыбыздын бир тууган байкеси болот. Ошого баарыңыздардан суранып кетет элек. Мынакей бул азыр видеонун аркасына дагы Айжамалдын бардык шотторун коюп кетебиз да. Азыр биз сүйлөшүп атабыз Индия шаарында. Bunun акчасы бир сом акчасы жок. Ал жакта Индияда врачтар менен өзүнүн тааныштар сүйлөшүп эме болушуп атат. Айжамалды операция кылдырып берелик, акчасын топтоп аркасынан салып беребиз депчи. Анткени Айжамалдын күндөн күнгө акыбалы аябай оорлошуп баратат да. Ошого бардык бир туугандардан суранып келет элек. Бат арада ушу жардам берип коюшуңуздарды суранат элек. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. 2019 жыл 21 сентябрь. Кудай буйруп Ташкөмүр шаарына келдик. Мынакей бизде бияктагы Ташкөмүр шаарынын коомдук бирикмелеринин балдары чакырды. Ушундай бир карындашыбыз ооруп калыптыр. Өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок, бир туугандарына мүмкүнчүлүгү жок. Азыркы учурда кыз Индияда жатат экен, азыркы учурда Индияда же келе албайт, же операция кыла албайт, ортодо калып калыптыр. Ошондуктан биз азыркы учурда келдик. Кудай буйруса биз ушу сиздерден чоң үмүттөбүз. Сиздер ушул 95-жылкы кыз, 95-жыл кызды кайдыгер карабайсыздар деп ойлойбуз. Кудай буйруса биргеликте иш кылсак деп мынакей чогулуп жатабыз. Кудай буйруса чоң ийгиликтерге жетебиз деп жана ушул кызыбыз, карындашыбыз ата-энесинде Кудай буйруса ийгиликтүү операция болуп келет деп ишенип турабыз. Бул баардыгыбыз биргеликте иш кылсак жана көп түкүрсө көл болот дейт. Иншаллах сиздерден жардам күтөбүз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи айткан, кимде ким садака берсе аны Аллах жаман баледен, жаман кырсыктан сактайт деген. Ошондуктан келиңиздер биргеликте Аллахтын ыраазычылыгын издейли, ушул кызыбызга жардам берели. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, жана ошондой эле момун мусулман бир туугандар. Мынакей бизге азыркы Асылбек ийиңиз айтып кеткендей, биздин биринчи максатыбыз биримдик. Ошондой эле кыргыз эли баардыгыбыз биримдикте ынтымакка чакыруу. Биз ошонун бир чети менен биз баарыбыз биригип, Кудай буйруса жанакы бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып дегендей биригип, буйруса ушундай инсандарга жардам берели деген ой максат менен келишип, баардыгыбыз бир тууган экенбиз. Ушундай инсандарга жардам берип коелу деп чогулуп атабыз. Асылбек ушул адамдардын, ушундай бизге окшогон инсандардын башын бириктирген Асылбекке дагы рахмат биринчиден. Экинчиден ушул карындашыбыз абалы дагы оор. Азыркы учурда же операцияга болбойт, же кайтып келгенге болбой жаткан учуру. Бул абалды баарыңыздар тең эле түшүнөсүңөр деген үмүттөбүз. Мындай акыбал эч кимдин башына түшпөсүн. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, эч кимиңиздер кайдыгер карабастан ушундай карындаштарыбызды, ушундай бир туугандарыбызды талаага таштап койбойлу. Биз сиздерден үмүтүбүз чоң. Кудай буйруса, мына иниси дагы турат.
байкеси. Буюрса ушу силердин жардамыңар менен ушул карындашыбызды алып келебиз деген чоң ишеничте, чоң үмүтүбүз бар. Assalamu alaikum. Hazır учурда биз Ташкөмүр шаарындабыз. Ушул жерге бир байкелер менен байланышып келдим эле. Ысыкөл областынын Түп районунун Деңиз айылынан болом. Ушу карындашым 2017-ден бери келет борорус менен. Ошо каражат жетишпегендиктен ушу байкелерге кайрылып байланышып келдим эле ушул жерге. Ошо азыркы учурда карындашым ошо Индия өлкөсүндө каражат жетишпегендиктен ал жерден карабай жатышат. Азыркы учурда каражат жетишпеген себептен ошо байкелер менен байланышып жардам сурап келдим эле. Могу кыз боюнча кабарыңыз барбы? Кабарларыбыз бар. Соц тармактардан көрүп жүрөбүз. Эмне дейм, ушул эжекебизге, карындашыбызга салымыбызды кошуп, кыргыз элин бир тууган карындашыбыз, эжебиз азыркы учурда Индияда экен. Болгон салымыбызды кошуп, жардамыбызды көрсөтүп, болустан келишим чыгабыз. Ушу баарыбыздан кыргыз элин суранам, ушу кызга жардам берип коюп. Ак жол сизге. Чек салыңыз. Mm-hmm.